апам кыргыз, атам тажик болчу. Жолдошум аты Фирдаус, энеси кыргыз, атасы тажик болгон. Бияк дагы интернационал, өзүм дагы интернационал. Тайнем жака барсаң, каягың кыргыз деп мага сурооду көп берет эди да. Чыр-чатак чыгып кеткенде мен кыйналдым. Кыргыздар кегенде мен ошолордун үрп адатын кылам, тажиктар кегенде тажикча кылып берем да. Кам гана болсо ham бир 100 баланы садикке тартайын дейм да. Тынчылык болсо все равно жакшы. Балам, балам, жан балам, айнанайын садагам. Мен Каланова Феруза Максутовна 1980-жылгы Андырак айылында төрөлгөнмүн. Семьябыз интернационал болгон үчүн апам кыргыз, атам тажик болчу. Апам акушерка эди. Биз 2 кыз, 2 уул эдик семьяда. Мен 3-чүсү болом. Өзүмдө 4 балам бар. 2 кыз, 2 уул. Жолдошум аты Фирдаус, энеси кыргыз, атасы тажик болгон. Ошо бияк дагы интернационал, өзүм дагы интернационал. Апам жака барсам тажик дейт. Тажиктар жака барсам кыргыз дейт да. Ошол себептен өтө кыйналып кеткен эдим. Бирок мындай айтам да, мындай бөлбөгүлө бардыгы да жаман, жакшысы бирдей эле эмес, мындай кол барабар эмес го дейм да. Улут бөлө албайм. Андай деп бунусуга барсам бунусуну жамандаса, бунусуга барсам бунусуну жамандаса, ошол кезде мындай ич пеле дей албайт экенмин да. Багыбыз өтө катта, анан кийин эге турган жерибиз жок. Эмеге дегенде бет бардыгы чагат экен да, таш экен. Ошолдон аренда баштаганыбызда азыр быйылгы жылда 2 гектар картошка, 1 гектар сабыз эккен эдик. Мени 4 балам болсо биттеси магазинде турат. Магазинибиз бар да. Катта кызым Москвага кетип калган. Ортончу балам 9-дан чыгып лицейге кетип калган. ОШМПга. Битте мен кызым үйдө калабыз дагы, атасы бар. Ошол ишим көп учурда ошондой успет кылсам, ошондой иштөөчүлөрдү, жардамчыларды чакырамын да. Азыркы учурда алма терип атабыз. Алмалар өтө сонун саган көп. Ширин, Андыракта алмасы өтө ширин болот. Иштен келип жумуш кылсам дагы мындай чарчабайм. Мындай рахаттанам. Шаганым ошончолук билинбейт. Немеге дегенде метиска болгонум үчүн 2 жакты каны бар да. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, эжеке. 2003-жылы Тажикстан Ходжан государственный университетти бүтүрүп, 2008 ушул мектепке келдим. Адисим боюнча мен өзүм химикмин. ЮНИСЕФ жаңы ачылганда ошо семинары бар, окуйсуңбу деп менен окушка барып 8 жыл кийин нолевой класста иштедим. 8-жылы класс алдым. Начальник класска уже таярданып, манабу классым 3-классымда сыймыктанам. Мектебизде окуучу көп, классымды өтө жакшы көрөм. Мектебиз мана ушу быйылда көп тилдүүлүккө кирди. Bir классыбыз бар. Биринчи нолевойда азыр биртеден кыргыз классы ачылган. Балдарыбыз кыйналбайт, бардыгы түшүнөт, сүйлөй алышат. Кыргыз тажик деп бөлүнгөн жок. Бардыгыбыз ынтымакта иштейбиз. Мен мектепте өтө сабагым аз, күнүм аз өтөт. Немеге дегенде мен основной жерим садик болот. 8-ден 5-ке чейин почти өтө турган күнүмдүк ишим садикте өтөт. Биринчи баштап атканыбызда өтө кыйынчылык өткөнбүздө. Бала келетпи, кебейтпи деп, бирок садигибиз өтө кичинекей. Немеге дегенде айылда бала көп, ошонун 8% эле келет. Мен жаш кезимде тайне жагыма, тага жагыма барсам кыргызча сүйлөйт эдим. Ата жагыма барсам тажикче сүйлөйт эдим. Анан кийин тайнем жака барсаң, каягың кыргыз деп мага сурооду көп берет эди да. Анан кийин жарымдан жогору же пасыңбы, жок, мен ортомдон биягым тажик, биягым кыргыз дейт эдим да. Ошого эч мындай кыргыз тажикти бөлүшүм кыйын. Метиска түсүңүз дагы башкача дегенде дагы сыймыктанам. Тага жагыма барганда жакшы, мен кыргыздарга ham кошулуп жүрөм, тажиктарга ham кошулуп жүрөм деген оюм бар. Мага жагат мындай. Кандай жакшы бардык немеде деп 2 жакты салтын кыла беребиз. Немеге дегенде кыргыздар кегенде мен ошолордун үрп адатын кылам, тажиктар кегенде тажикча кылып берем да. Урп адаттары вообще башкача. Тажиктар да башкача, кыргыздар да башкача. Той ham башкача,
мындай неме башка мааракелер ham башкача да. Мисалы тажиктарда неме бербейт, калын палын бербейт, неме кылбайт, сый тартпайт. Кыргыздар келгенде ошондой сый тартат. Ажырата албайм. Эки жагам жагат. Бирок мен балдарымды мындай тажикке тиесиңби, кыргызга тиесиңби, же кыргыз алып берейинби, тажик алып берейинби деген суроолорду ончолук неме кылбайм. Кайсы жагы макул келсе дейм да. Кайнем жак полный Тажикстанда толка телефон менен, мисалы шончо мааракелер болот, бара албайбыз, биздики болот, алар келише албайт. Мен ошол Тажикстан ачылып, мени кайнелерим келип, биз барып жүрүп, мындай жакшы неме болсо жакшы да. Колумдан келсе агар битте садык куруп дагы ушу элиме мындай балдарды тартайын дейм да. Ошого кыялымда мындай центрден жер алсам дагы ошону кам гана болсо ham бир 100 баланы садикке тартайын дейм да. Тынчтык мен үчүн эң мындай неме экен да, жогоруда турат экен да. Бирок уруштан эч пайда жок го. Ошондой тынчылык болсо все равно жакшы.